Урматтуу кыргызстандыктар, мен канча деген шайлоолорду көрө берип, мунусунда өз башым менен башынан аягына чейин катышып, шайлоо адилетсиз өткөнүн көрдүм. Өз көзүм менен подкуп болуп атканын көрдүм. Ошон үчүн мен сиздерге сунуштайм, келиңиздер, эл менен биргеликте референдум жарыялайлык. Ушул видеонун астында ссылка бар. Ал жерде петицияга кол коюп бериңиздер. Петицияда биз эмнени талап кылабыз, референдумда эмнени талап кылабыз? Референдум бул эл көтөргөн мыйзам. Бул кайсы гана кандидат подкуп менен кармалбасын, кайсы гана агитатор подкуп менен кармалсын. Демек, ошол компания, ошол жамаат, ошол штаб толугу менен экинчи шайлоого катышкыс болушу керек. Шайлоо иштерине аралашпаш керек. Кармалган кандидат жана ошонун ичиндеги агитаторлор кийинки шайлоолордо иштегенге мүмкүн эмес. Жана ошондой эле ал кандидат башка депутат дагы боло албайт, башка мамлекеттик кызматка да бара албайт. Бул нерсени биз смарт контрактка киргизебиз, акылдуу контракт. Ал ачык айкын көрүнүп турат. Аны эч ким өзгөртө албайт, аны эч ким сатып ала албайт. Ошентип биз люстрация кылабыз, тазалайбыз. Жана ошондой эле недобросовестный агитаторлорду, дежурный агитаторлорду биз ошо менен жок кылабыз. Ошондо таза шайлоо болот, ошондо биз өлкөбүздү жоготпойбуз. Азыркы күндө аркамда турган мына желегибиз желбиреп турат. Биздин ушул нерсени жоготуп, биз өлкөбүздүн келечегин жогото алышыбыз мүмкүн. 30 жыл шайлоолор адилетсиз болуп келди, дагы 30 жыл шайлоо адилетсиз болушун каалайсызбы? Келиңиздер, эл менен, элдин саясий эрки керек, сиздин жардамыңыз керек, кол коюңуз ушул жерге. Жана ошондой эле ушул кызматкер кармалса, мамлекеттин акчасын кайтарып бериш керек. Бул 18 миллион 600 миң сом жөн эки эсе кылып тур. Жана кандидаттар, тазалардын кандидаттарын дагы акчасын кайтарып бериш керек. Колдоп бериңиздер, ссылка астында.